Ассаламу алейкум, урматтуу улуу кыргыз журту. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема коркунучтуу вирустар жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу конокторубуз бар. Сиздерге тааныштырып өтсөм, теле алып баруучу Жанара Атабекова. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Насаат медиа борборунун жетекчиси Улан Давлеткулов мырза. Кош келдиңиз. Келечек жаштары коомдук фондунун мүдүрү Мирлан Акматалиев мырза. Кош келдиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алда болот. Ушул коркунучтуу вирустар дегенде азыркы биздин жаштарыбыз интернеттен жана сайттардан жаман нерселерди көрүп, ошону иш жүзүнө ашырып, бизде айрым ата-энелер, эже агайлар запкы чегип жаткан учурлар өтө бирдеп, ондоп саналат. Ушунун антивирустары толгон токой маселе көйгөйлөр бар. Антивирустары алар кайдан табылат? Аларды ким коюп бериш керек? Эже агайларбы, кимдер коюп берет? Бүгүн чогуу талкуу кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда урматтуу, биз ушул коноктордон баштасак, урматтуу коноктор, ушул коркунучтуу вирустарды биз канткен токтотобуз? Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу кыргыз журту, телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү биз негизги жолугуп аткан жаштар. Жаштардан бардык нерсе башталат деп айтат. Себеби жаштар биздин келечегибиз, биздин мурасыбыз жана биздин алдыга таптаган шумкарларыбыз деп айтат экенбиз. Демек, алардын канчалык арышы кенен болсо, коом ошончо таза болот деп айтабыз. Бирок бүгүнкү күндө балким батыштын кайсы бир тийгизген таасириби, же болбосо өнүккөн Кыргызстан болобуз деп эле баягы өлүп баратабызбы? Кыскасы, көптөгөн укмуштуудай баягы кыргызда жакшы сөз бар, төбө чачты тик тургузат деген. Ошол сыяктуу нерселер жөнүндө сөз кылган атабыз. Мен айтат элем, кандай гана нерсе болбосун, кандай гана жаман адат болбосун, жаман нерсе болбосун, анын бир деле антивирусу бар. Башкача айтканда, бул ыйман болсо керек. Ыймандуу адам эч убакта жаман нерсеге берилбейт жана мындай вирустардан өзүн коргоп турат деген ишеничтемин. Анан албетте кошумча нерселер дагы бар. Бүгүн ушул туурасында сөз кылабыз деп ойлойм. Бизге батыштын идеологиясы, батыштын бизге келип аткан демократия деген сөз менен келип аткан нерселери азыр биздин өзүнүн мөмөлөрүн берип баштады да 20 жылдан бери. Кыргыз биздин ата бабаларыбыз азыр эжекебиз айтып кеткендей, азыркы кыргыздын жигиттери, азыркы кыргыздын кыздары кылып аткан кылыктарын угушса, чачтары тик турмак да. Анткени бизде өткөндө өздөрүнүн биздин укуктуубуз, бизге укук бергиле деп көгүчтөрүбүз чыкты. Эки кыз менен кыз үйлөнгөнгө ошолго өздөрүнүн укуктарын уже өкмөткө чыгарсын деп чыкты. Анан биз ушу жаштарга айтып кетербиз, ушу фильтриңерди тазаласаңар да, фильтриңерди жакшылап, антивирусуңарды жакшылап койгула деп. Анан булар жаштарга мен бир суроо берейин дедим. Кандай антивирус коебуз? Улуу муундуку антивирусу СССР болчу. СССРдин тарбиясы, СССРдин идеологиясы. СССР курады. СССР 20 жылдан бери урады дагы. Кыргызстан 20 жылдан бери эле өнүкпөй эле уже 4 президентти котордук. Кандай бизге идеология керек? Идеология деги барбы азыр Кыргызстанда? СССРден мурунку идеология биздин ата бабаларыбыздын насыйкаты болчу да. Азыр бизге кандай идеология керек? Ошол суроону бергим келет. Ушу бул деген батыштык эмес, бул адам өзүнөн болот да. Адам ички дүйнөсү кандай кабыл алат? Адам ошону кандай өзүнө таасирленет, ошого жараша болот да. Адам ыйманы кандай болсо, ошондой иш чара кылат да, ошону эсеп. Эгер азыр көп эле жаштар сайттардан көп эле нерселерди көрүп атат, көп баягы кереги жок, жана уят нерселерди көрүп атышат, аларды ыймандуу болсо, аларды өзүлөрү кандай бир анализ жасап, өзүнө бир туура жагын алат да. Өзүңүз көрөсүзбү ошол мындай жаман нерселерди, же көрбөй өтүп кетесизби? Эмне кыласыз? Эми көрбөгөнгө аракет кылабыз андайларды. Аракет кыласыз. Көрбөйбүз көбүнчө. Толук кепилдик барбы? Толук кепилдик бере албайбыз, анткени эч ким биякта, бул дүйнөдө эч ким кепилдик бере албайт. Демек, коркунучтуу вирустар кирип атат, акырындык менен. Андан кийин баягы айтып атасыз, кандай вирус коюш керек деп, баягы сайттаргачы, антивирустарды. Бул деген жок, ошо эмелерде азыр көбүнчө эле сайттарга эмелер киргенге родительский контроль деген болот. Анын өзүңө коюш үчүн бул деген өзүң ыйманыңды күчөтүш керек. Жана көбүрөөк
мындай тармактарга кирбей көбүнчө жандуу досторуң менен сүйлөшүп, ата энелер менен жандуу сүйлөшүп. Иман деген антивирусту ошол вирустар жеп кетип аткан жокпу? Жок, анткени адамдын жүрөгү таза болсо эч бир вирус жей албайт деп ойлойм. Жүрөгү таза болушун кантип билебиз эми? Ал деген адам жүргөн турумунан, сүйлөгөн сөздөрүнөн билинет. Азыр ушу сайтка кирип атканда бүт барды тоскоолдук болуп атат. Бул жана карама каршы бизге мындай иман болуп атканда биз деген мындай сайт дегендер эмелерди кирбейбиз да. Биз отуруп мечиттерге барып намаз окуп ушундай илимди толтуруш керекпиз да. Азырчы кереги жок нерселерди биз азыр сайттан алып атабыз. Кереги жок жана эмелерди, уят нерселерди көрүп атабыз, жана сөгүнгөн сөздөрдү көрүп атабыз да, угуп атабыз. Ошону бизге тура эмес дейм да. Ошончу азыр биз ошону үйрөнүп алып, анан кийин ушу балдарыбызга да ушинтип үйрөтсөк, бул тура эмес болуп калат да. Азыртан бери биз намаз окуп, ушу илимди толтурсак, илимди кантип толтурабыз? Ушу жана китептер бар, хадистер, тандалган хадистер, фазаил амал дегендер бар. Ошолордон алып биз илимди толтуруп алабыз да. Ушул нерсени балдар эле көрөбү же кыздар көбүрөөк көрөбү? Буну ар кандай вирустарды балдар көбүрөөк көрөт дейм го. Балдар анткени балдарда эми кандай айтсам, кечирип коңуздар да, эми бул мындай переходной возраст дейт, ушундай нерселер көп болуп калат да. Кыздар эми кичине иманы бар, эми кичине көрбөй калат да, ушундай. Балдар көбүнчө көрөт дейм да. Балдар иман жок экен да? Сиз менен биз толук макул эмеспиз да. Анткени азыр биз социальный сетте иштеп атабыз деп атпайлыкпы? Ошол жакта бирке насаат деп, ошо азыр насаат айткан адамдар аз калды да. Анан сөздүн ачыгы азыркы биздин кыздардын социалдык тармакта түшкөн сүрөттөрү байкуш өрдөктөр бер жакта калып калды да. Телефондорун алып эле өздөрүн ажатканага кирсе, мен тамак ичип атам, мен кийим алдым, эмне дейсиңер? Анан мен бияка бардым, мен тияка бардым, анан биз муну кылдык. Тиги жигит менен тааныштым. Жигит менен тааныштым, жигитим кандай экен, анан мындай экен, анан ар бир, то есть жашоосу бияктагы офлайн азыркы мисалы үчүн реалдыктан ошо онлайнга кирип кетти да биздики. Ошол жактан мисалы үчүн толук жашоосун ошол жактан өткөрүп калышты. Анан эркектер азыраак кыздардан караганда. Биздики кыздардыкы аша түшүп кетип атат да. Кыздар болушунча. Саламатсыздарбы, урматтуу келечектин жаштары, урматтуу келечектеги биздин кыргыз элинин арабасын алга сүрөй турган биздин мырзалар жана кыздар. Чындыгында бул бүгүнкү тема аябай көйгөйлүү тема. Жүрөктү оорута турган тема. Себеп дегенде кайсыл коомдун, кайсыл элдин жаштары күчтүү болсо, ыймандуу болсо, ошол элдин келечеги кең деген бир жакшы сөз бар. Андыктан мен айтат элем да, мен өзүм дагы жаштардын катарында, силердин катарыңарда биз жаштар өзүбүздүн баягы келечегибизге кайдыгер карагандай сезилет. Биз батыштын, чындыгында батышта көптөгөн өнүгүүлөр бар да. Биз данышман кайсы бир адамдар айткан, баягы биз батыштын цивилизациясына кошулабыз деп, батыштын канализациясына кошулуп алыппыз деген да. Ансыгар биз батыштан жакшы жактарды үйрөнүшүбүз керек. Жакшы алардын технология өнүгүүлөрүн үйрөнүшүбүз керек да. Бирок биз тескерисинче туура эмес терс жактарды көбүрөөк алып атабыз да. Мына биз дайыма айтып келебиз, биз батыштын аркасынан ээрчип кетип атабыз да. Батышты, өзүбүздүн кыргыз элинин баалуулуктарын, өзүбүздүн каадабыз, салтыбызды унутуп баратабыз. Кимде-ким бирөө келип ушул жаштарга, бизге келип, биздин элибиздин, тарыхыбыздын, биздин маданиятыбыз тууралуу айтып берсе, биз таң калуу менен карайбыз да. Бул каяктан түшкөн адам дегендей. Азыр 21-кылым деп. Туура 21-кылым бул өнүгүүнүн заманы да. Бирок биз туура өнүгүшүбүз керек. Кече жакында эле биз ушу батыш өлкөлөрүндө болуп келдик. Ал жактагы жаштардын жүрүм турумунан биздики ашып баратат да. Алардагы адеп ахлак, алардагы кээ бир сыпаттар бар экен жаштарда. Бир алардан да үлгү ала турган. Бирок биздики ашып баратабыз да. Ошон үчүн мен айтат элем, жанатан бери антивирус, бул вирус бир гана бизде социалдык тармактардан эмес, ошол эле фильмдер, ошол эле жүрүш-турушубуз, ошол эле сүйүү, көптөгөн туура эмес нерселер келип атат да. Илим алууга багыт, илим алууга басым кылбай, өзүбүздүн жүрүш-турушубузга жакшы басым кылбай, биз тескерисинче туура эмес жактарга көбүрөөк басым жасап атабыз.
адамдын эки канаты бар дейт жигиттер жана кыздар. Анын бирөөсү анын илими болсо, экинчиси анын тарбиясы дейт. Мен силерге айтат элем, илим билимди кандай көңүл буруп алган болсоңор, тарбияга ошондой көңүл буруш керек. Эгерде тарбияга көңүл бурбай турган болсоңор, жалаң гана илимдүү болуп, тарбияңар жок болсо, силер жалгыз канаттуу кушка айланып каласыңар да. Эч жака уча албайсыңар. Биздин балдар азыркы подростковый балдар башка мамлекеттердин подростковый возрастындагы балдардан Кудайга шүгүр дегеним да. Алардыкы мындай айтсам, мектепте сабак окушпайт экен. Көчөдө эле билеп жүрүшөт дейт. Жанагы шаг 2, шаг 3 дегенде кинолорду неме алып туруп. Ошол сыяктуу кинолорду алып туруп, андай китептин жүзүн карашпайт дегендей да. Анан жанагы вирус деп, мен оюмча бул демократиянын бир кандай десем, бир үзүрү дегендей да. Бизгилер көчөгө чыгып бийлейлик, Биздикилер эми Кудайга шүгүр деп атпаймынбы? Алардан айырмаланат бирок. Жакшы экен. Жаштарды угабыз. Бирок жанагы демократия, жанагы вирус деген бул демократиянын тийгизген таасири го дейм. Демократиянын тийгизген таасири бул ошолордун маалыматы бизге келет дагы, бизге эч кандай тоскоолдуксуз бизге жайылып кетет. Алар мисалы бир эгерде СССРди алсак, эгерде батыштан кандайдыр бир терс таасирдүү информация келип атса, алар мамлекетти мындай бир кооптонуу жасап, кандайдыр бир кысымга учурачу да. жакшы. Азыркы убакта андай кысым жок. Себеби дегенде демократия. Мен ушу интернет агент аркылуу агент өзү көбүн алдайт. Кыздар айрыкча, мына кыздар, өспүрүм кыздар азыр Россияга барышат. Барганда мындай болобуз, андай болобуз дейт. Эжени көрүп сүндөсөт. Аганы көрүп ийне өсөт. Аяка барып, биякта 5 мал намаз окуган, биякта эмес, ална эмес да. Иман болуш керек. Бу жердечи илим сабак алганча. Сизди ошол кыз кандай алдап кетти, ошону айтсаңыз. Мен ал себептен айтып берейин. Мени, эмне болду? Мен Москвадан келдим, Россиядан, сырт жактан келгенде, ал менен таанышып калдым интернет аркылуу. Таанышып калып, ал менен сүйлөшүп, анан кийин бир ай сүйлөштүк. Анан кийин ал мындай деди, мага акча керек болот деди. Студентмин деп калды алдаган сөзүнөн. Макул дедим. Канча керек дедим. Мен банктан алгам көрүп калды. Макул деп бердим, 3000 сом деди. Баптыр деп бердим. Анан кийин эртеси күнү да милиция келип атпайбы мага бир айдан кийин. Бербей. Анан кийин мен алып кызга бардым. Мага эмне милиция барат дедим. Акчаны бер дедим. Десем, сен менен сүйлөшпөйм, мен сени тааныбайм деди. Анан кийин ал эмне себептен дегенде, буяктан ортодон бу ата-энесинин тарбиясы мындай экен да. Акча жемей экен ал кызчы. Ар ким балдары менен. Ошончо балдар менен жүрөт экен. Ал кыз мен тагын көрдүм да, кыздарчы. Балдар менен жүрөт бекен. Жүрөт экен ал кыздарчы. Азыр өспүрүм, мисалы, мына кыздарга мисал берем да. Мына кыз мисалы, мына чоң кыз да. Бул деле азыр 5-6 баланы алдайт мисалы. Мына тиги отурган кыздар азыр. Жактан билесиз. Мен көрүп калсам керек да, жолдочу. Азырчы. Кыздарды уксаган да? Мен деле көргөм андай окуялар. Мен сизге жооп берип кетейин дедим эле. Бул кыздардын бардыгы тең эле, ошо сиздин көзүңүзгө сиз бир кыз сизди алдап кетти. Сиздин көзүңүздүн алдына ошол кыз элестеп калды дагы, кыздардын бардыгы сизге ошондой көрүнүп калды. Бирок алма сырты менен жалтыраганы менен көп алманын ичинен бирок гана чибик болот. Бирок калганда көбүнчөсү таза болот. Мен аны бардым билем. Кыргыз элим айтып берейин. Например, бул кыздар айтып берейин, айымдарчы. Не дегенде, например, могу кыз алдабайт дейсиң, сен актан билесиң. Мен билем аны. Айтып берейин. Кыргыз элим азыр эконом жок, финанс жок. Ата-энеси сага акчаны ким берет болуп турат? Мен ушул кыз жөнүндө айтып бериңизчи. Бул кыздын аты ким? Ошону айтыңыз. Жок дегенде, бул кызды билем дедиңиз. Атын билбейсиз. Мунун жүргөн турганын көргөн эмессиз. Каерде жашайт? Кандай чөйрөдө жашайт? Жолда көрөсүңөр, мисалы. Сиз кандай чөйрөдө жашайт экенин билбейсиз. Сырттан көрөсүң да келип аткан адам. Ал сизди алдыган кыз, ал такыр башка чөйрөдө жүрөт. Өзүнүн башка чөйрөсү бар, айлана чөйрөсү. Ошол достору менен жүрөт, ошо подружкалар менен жүрөт, кыздар, балдарды алдайт. Ал башка Кыздардын оюн уксак, урматтуу жаштар. Саңар биринчиден мен оюм боюнча ар бир адамдын өзүнүн бир кандай бир көйгөйү болот эмеспи? Анан бул байкенин алданып калганы бул өзүнүн ишеничинен болуп калганда, өзүнүн эле күнөөсү болуп калганда, башка кыздарды бирөө алдап кетти. Башка кыздарды ошондой деп алыш болбойт да, мисалы. Ар бир кыз, мисалы, бир кызды көрүп эле бул мындай экен, тигиндей экен деп айтып коюш да болбойт. Силер балдарды алдабайсыңар. Мен мисалы мындай балдарды там аябай прям алдай туруп, монда акча алып или кандайдыр бир мындай законду
законду буза тургандай эме эмес, мындай өспүрүм кыздар делечи. Бирок болот, ошондойлор болот дечи, бирок ар бир кыздын өзүнүн чөйрөсүнө жараша өсөт да, ар бир эле адам өзүнүн чөйрөсү, адамдары, курчап турган адамдары кандай болсо ошондой болот эмеспи? Анан бирөө сени алдап койду, башкалар да ушундай деп күнөөлөп коюш бул туура эмес да. Анда коноктордун оюнуна калабыз. Мен биринчиден бир нерсени айткым келип атат. Адам баласы өзү мындай жакшы сөз бар да, биз негизи доктурга барарда алгач оорубузду анализдеп алып туруп анан дарылайбыз да. Демек биз азыр бул жерден өзүбүздүн вирусубуз кайсы экенин билбей эле жөн эле дары издеп атабыз. Биз эң негизги нерсе биринчи биз кайсы вирус менен жабыркап атабыз, ошол нерсени баарын билип алышыбыз керек. Бул биринчи. Экинчиден мен ошол жигитке айтат элем. Бир эле адамдын өңү менен толтура адамды баягы ошол сыяктуу сүрөттөп коюу мүмкүн эмес. Бул бир. Экинчиден өзгөрүүнү, айыгууну өзүңдөн башта дейт. Сенин турган турпатың эле бүгүнкү күндөгү чоң вирустардын бири да. Демек сен ошол вирустун башкаларды жабыркатып бир жагын айтып берейин. Бул эчкеге кичине кошулам, не? Мен эмес, мен айтып берейин. Мен деле көбүн мисалы Кыздарда мындай. Кыздарда эмес, ал каяктан келет? Кыздарда көбү алдашы мүмкүн, алайчы. Вирус бар кыздарда 100%. Ишене албайсыз ага. Эркек балдарда мисалы балдарда бар андай. Кыздардан бар. Сага жооп бар экен? Азыр айтып атасың, могу кыздар депчи. Кыздар деп бир кыз сени алдап кетсе, ошону мен баардык кыздар айтууга болбойт. Себеби сенин да карындашың бар, туурабы? Менин да карындашым бар. Если вдруг сени бир кыз алдап кете турган болсо, сен айтып көрчү, могул кыз монтип алдаганды. Могул кыз дагы монтип алдайт деп сен айта аласыңбы? Айта албайсың. Себеби сен билбейсиң айда кандай чөйрө турат. Балким бул кыздар ыймандуу кыздар. Балким бул 5 убак намазга жыгылган кыздар. Сен ошон үчүн сүйлөрдө бир мындай анализ кылып турган сүйлөш керек. Анализ кылып атам мен да айтчы. Анализ кылып атам, сен эч качан айтпайсың, могул кыздар дагы алдайт деп. Мисалы, например, деп атам, мисалы, көчөдө кетип жолдо баратасың. Айтып аткан учурда дагы могул жакта отурган кыздарга көрсөтүп сүйлөгүнүң. Болду, түшүнүп атам. Анан сен өзүңдөн биринчи баштаган. Чынында азыркы жаштарыбыз баягы баарыбыз эле жаштардын катарына кирип калабыз, бирок чындыгында вирустан алыспыз, тазабыз деп ар бирибиз эле коо сүйлөп койгонго алыбыз жетет, эркибиз да жетет. Бирок чындыгында чын алып адам өзүнүн мойнуна ошол эки чындыкты алмайынча аны эч качан жеңе албайт да. Мен айтайын дегеним ошол эки адамдар баягы ошол биз вирусту жугузуп алганыбызды мойнубузга алышыбыз керек. Анткени эмнеге күнүмдүк жашообузда колдонуп жүргөнүбүздүн баары интернет, видео, ошол эки видеодогу болуп аткан нерсени биз мындай түшүнүп калдык да, ошол эки болуп аткан видеонун баардыгы тең бизге мода катары түшүнүп калдык да. Батыштын бир нерсесин көрсөк да ошол бизге сөзсүз түрдө мода деп түшүнүп калдык да. Бирок ошону жаштар албетте мода деп түшүнүп калды. Ошону жаман болобу, жакшы болобу, ошону мода катары колдонуп, ошону жүрүш керек. Кийинеби, ичинеби, же дагы башка жака көчөгө жатып калабы, баардык нерсени мода деп түшүнүп калып эле ошонун негизинде ошол эки нерселерди кабыл алып биз жаштар бөлөк нукка бурулуп баратабыз да. Кыргызды сактап калыш үчүн өзүбүздүн гана таза динибиз менен жүрүш керек, жана тилибиз менен жүрүш керек. Коноктордо. Эркектерде да күнөө. Жана антип биздин кыздар интернетте жана өрдөктөрдү бер жакка калтырып коюп, мынтип сүрөткө чыгып атканы, дене турпатын көргөзүп, жакында эле могу айдын же 2 айдын ичинде канча деген кыздар жоголду. Мен аттарын айтпай эле коеюн, канча деген кыздар зордук, зомбулукка кабыл болушту, канча деген кыздар жоголуп атышат да. Алардын баары кесепети эмнеде? Могу эркектер эркек болбой калганыбыз үчүн. Силер биякта кыздарды күнөөлөп атасыңар. А эмнеге силер өзүңөрдү күнөөлөйсүңөр? Же эмне силер? Биякта ошо вирус кирип аткан себеби ар бирөөбүз өзүбүздүн карындашыбызды башташ керек да. Өзүбүздүн эжекелерибиз бар, өзүбүздүн энекелерибиз бар да. Анан бирөөнүн силер айтып атасыңар, мисалы үчүн кыз болуп мени кирайдатып кетти деп. Рас болот да. Анткени жүрбөш керек кыздар менен. Силер кыздар менен силер ойлойсуңар, үйлөнгөнгө чейин жүрсөм анан ошо да вирус. Ой мен билип алайын анан тигинтип алайын. Кыздарга да айтар насаатым, эркектер менен жүрбөгүлө. Алдамчылар болобуз биз. Ошондуктан үйлөнгөнгө чейин. Сизге азыр жооп берейин деп атам да. Кыздар эркектер менен жүрбөгүлө депчи. Биз алдамчылар болобуз дейт. Эркектердин да арасында ар кандай адамдар болот да. Бардык эркектерди айтып атам. Мен үйлөнгөнмүн. Бул тема менден уже кандай десем уже менден арыракта. Сиз ошо үйлөнүп туруп, анан кийин айтып атасак, кыздар эркектер менен жүрбөгүлө депчи. Мен айтып жүргөнмүн. Анан кийинки келечектеги кичинекей мамлекеттер кандай болуп курулат? Айрым каршылар бар деген ой,
мен жооп берейин. Сөзсүз түрдө илгери биздин буга чейинки биздин ата-энелерибиздин тарбиясында мен мисалы атам менен энемдин таанышуусын уккан болсом, кат аркылуу эле экөө бирин-бирин минтип карап эле жактырган боюнча ата-энелердин макулдугу менен үйлөнгөн. Илгери бешикте маалында кудалап коюп үйлөнгөн. Илгери кенедей кезинде кудалап коюп, карын куда деп, угуп турсаң, карын кезинде кудалап коюп деле ошолордун тарбиясы бүгүнкү тарбиядан артык болгон. А бүгүн биз алдын ала билип алалы, таанып алалы ушуну деп жүрөбүз, кудалашабыз, сөйкө салышабыз, парктарда отурабыз, өбүшөбүз, жытташабыз, аягында 10 күндөн кийин ажырашабыз. Демек тандачы кайсысы жакшы? Илгерки бага заман, ал заман, бага сиздин ата-энеңиздин болгон заманы, биздин ата-энебиздин заманы, ал башка заман. Андагы психология такыр башка психология, азыркы психология такыр башка психология. Ушул кандай сиздин пикириңиз? Психология деп атабыз. Ошондогу адамдардын деле эки көзү мурду башы ошондой болгон. Азыркы адамдардыкы деле ошондой. Бирок эже анда менин ичинде башка. Бирок вирустары жок болгон, Эми мен айтайын. Илгеркилердики. Илгеркилерде вирус жок болгон деп мен толук түрдө айта аламын. Себеби алардын тарбиясы, алардын көргөн күнү башкача болчу. Биздин негизги ушуга алып келген. Ага кошулайын. Ошондо вирус жок болгон депчи. Азыр мисалы вирус бар болсо, анда ошонун бизге ошол вирусту жок кылуунун жолун көрсөтүп бере аласыздарбы? Силерден сурап атпайбызбы? Биз эми ошону айтып атпайлы азыр. Андагы психология такыр башка. Сиз айтып атасыз, көзү мурду бар болчу деп. Сен анда ошол психология башка деле азыркы вирустарга баш ийесиңби? Вирустарга баш ийбейм мен. Себеби сен анда антивирус мен айтып көрчү. азыркы жашоо боюнча, азыркы заман боюнча, мисалы мен бешикте жатканда бирөөгө кудалап койсо, мен ал кыз менен баары таанышуу аркылуу жүрөм, сүйлөшөм да. Баары таанышуу аркылуу. А бирок таанышуу ошол таанышуу илгери мына ошол таанышуулар ыйманда деле ата-энеси менен чогуу барып, көрүп, таанышып, билип, жайын билип алып, анан кийин ата-энеси аркылуу үйлөнүшкөн. Азыр болсо биз жайын билебиз, таанышуу аркылуу үй бүлө курашыбыз керек, келечектеги мамлекеттерди курашыбыз керек деп эле кенедейден окуудагы кезден интернет аркылуу жазышып, сүйүшүп, күйүшүп, анан сүйүү майрамын белгилеген эмес да, туурабы илгеркилер? Демек вирус ошол да. Сизге дагы жооп бар экен. Сиз айтып атасыз, ата бабалардын заманда бул таптаза вирус жок деген. Албетте мен ага кошулам. Азыркы кездеги вирустун пайда болушу бул интернет деген бале. Албетте интернет менен биздин жашообуз связаны. Ансыз эч болбойт. Бирок биз интернетке бирдеке керек болсо издегени кирсек, ошо четиндеги рекламалардын баардыгы ошолорду бузуп атат адамдын баарынча. Ошону мамлекет карап койсо болот, ошо мамлекеттин колунан келет ошо рекламаларды койбой койдугонго. Бирок бардык эрк өзүңдө. Мен айтат элем. Сен айтып атасың. Интернетти ачсам эле ошолор көрүнүп турат деп атасың. Илгеркилер интернети жок эле, китепканага барып, бардык маалыматты толуктап алып эле академик, доктор, науктар чыккан. Бүгүн андай адамдар аз. Себеби интернеттеги ошол бале бар. Сен интернетти ачпай кой. Ошол сага антивирус. Кантип ачпай койгон болот. Азыркы жашоону интернетсиз кандай элестетесиз? Эмнеге? Кандай элестетесиз азыркы жашоону? Эгер сен колуңан интернетти, телефонду алып койсо өлүп каласыңбы? Мен өлбөйм, бирок менин башка жактан жаңылыктарды кабыл алуум азайып калат мурункудан. Себеби азыркы бүт маалыматтар интернет аркылуу келет. Мен айтпайм, социалдык тармактар менен депчи. Мен мисалы өзүм 2 жылдан бери бир дагы социалдык тармакта отурбайм. Бирок интернетке кирем. Себеби мен өзүмдүн кругозорумду, өзүмдүн психологиямды өстүргүм келет да. Ошондойлор көп болсо гана. А сен ошол интернетке киргенде маалыматты алып чыгып кетесиңби, башка нерсеге кызыгасыңбы? Башка нерсеге кызыгасың да, туурабы? Ким айтканда интернетти ачсаң эле, сен издеп аткан маалыматтын капталында таптакыр ойго келбеген нерселер сүрөт турса, көрбөй чыгып кете аласыңбы? Кантип эже көзүңдү эмне бир жагын жаап коесуңбу, кандай кылып? Көрдүңбү? Ошон үчүн сен көзүңдү, көөдөнүңдү тазалап алып тур, анан интернетке кир. Ага чейин кирбей кой тур, айкычак. Жок. Кошуласың ушул, Турат. Канаттандыңбы? Мен эже аяка кирип отуп, ал четинде рекламаны карайын деген максат менен кирген жокмун да. Мен дагы өзүмө керектүү нерсени караганда, ар бир сап тилинде ошондой нерселер турса, уят нерселер, ар кандай сүрөттөр, кантип карабай өтүп кетесиң? Мисалы, сиз көрүп өтө аласызбы ошондо? Мисалы, илгерки адамдарда вирус жок болчу дейсиз да. Ал эми эмне илгери деген мындай болчу да, замандачы. Чоңдор бай колунда бар адамдар жаш кыздарды күйөөгө алып өздөрү алып алышты токолдуккачы. А мисалы ошолордо вирус жок деп ойлойсузбу же бар деп ойлойсузбу? Вирус жок деп азыркы жашоодо деген токол алуу, экинчи ай алуу, үчүнчү ай алуу жок да, мисалычы. Ошолорду мисалы мен вирус жок деп ойлойм да. Илгерки адамдарда деле болгон, бизде деле болгон. Сен вирусту тааный албай атасың. Ал кезде токол алуу, же болбосо экинчи, үчүнчү ай алуу бүт бардыгы ыймандын жүзүндө нике менен биринчи аялына тааныштырып туруп алган. Бул бар.
Бул бүгүнкү күндө ыйманда да бар. А бүгүн эмне үчүн жок деп атасың? Бүгүн экинчи аял алуу, үчүнчү аял алуу мыйзамда же болбосо жашоодо жок болгону менен өкүнүчтүү нерсе. Никесиздер ошондой жокмун жок деп. Бул дагы бир вирус. Вирус бар буларда делечи. Бирок илгерки адамдар деле болгон да. Ошо илгерки адамда болгон үчүн бизде да азыр келатат да, туурабы? Туура, илгерки адамдарда болгон, биз туура эмес кабыл алып алганбыз. А сиз эмнеге мурунку илгерки адамдарда жок деп атасыз? Илгерки адамдарда вирус жок. Алар деген сен айткандай биринчи, экинчи, үчүнчү аялды нике менен алган, никелүү балдарды төрөгөн. Кана вирус? А бүгүнкүлөр биринчи аял алса болот, экинчи аял алса болот, бүт бардыгы тең зына аркылуу болуп атат. Мына негизги вирус. Жигиттер, мындай да, бул бүгүн чындыгында жакшы талаш болуп атат. Эгерде сен тарыхыңа таш ыргытсаң, келечек сени замбирек менен тосуп алат дейт. Кайсыл эл өзүнүн тарыхына маани бербей турган болсо, ал элдин келечеги жок да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлашыбыз керек. Аны жөн эле сөз менен сыйлап, китептен окуп, мугалимге айтып берип койбостон, ошол нерседен үлгү алышыбыз керек. Чындыгында бизде мындай вирустар болгон эмес тарыхыбызда. Биздин элибиздин маданиятында мындай нерселер болгон эмес. Биз бийик маданиятта, бийик жакшы бир адеп ахлакта жашаган элдердин катарында болгонбуз. Бирок тилекке каршы кыргыз эли бул жоголуп кетүүчү элдердин катарында турабыз. Демек бизде вирус бар да. Биз ошол нерсени чечүү жолу катары мына Жанар эжекебиз айткандай, биз тарыхыбызга кайтышыбыз керек. Өзүбүздүн маданиятыбызды сыйлашыбыз керек. Анан ал эми 19-кылымда, ал 18-кылымда биз азыр 21-кылымда жашап атпайлыбы деген нерсе бул туура эмес. Туура 21-кылымда жашап атабыз. Бирок 21-кылымдын пайдалары бар жана зыяндары бар. Биз пайдаларына караганда зыяндарын көбүрөөк алып атабыз. Биздин тарыхыбызда көптөгөн пайдалар бар. Биз ошол нерселерге кайта турган болсок, өзүбүздүн тарыхыбызга дегенде барыбыз тоого чыгып кетүү эмес. Ошол эле 21-кылымда жаша, бирок өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн адеп ахлагыңды, өзүңдүн чыныгы адамгерчилигиңди сактай алсаң, анда сенде келечек бар. Ошон үчүн мен айтат элем, тарыхыбызга эч убакта биздин ата-энелерибиз бел куда деген бул сонун эң бир кандай бир керемет кудалашуу болгон. Азыр кудалашып бир кызды күйөө көрө турган болсо, жок мен ага тийбейм дейт. Ал өзү билет. Ата-энеси ошону ушул учурга чейин 19-20 жашка чыгарды, өстүрдү. Ата-энеси кудалашып бир жакшы жигитке берейин десе, өзү билем дейт дагы, барып өзүнүн аң сезимине туура келген бир жигитке тие алат дагы, ажырашуу көбөйүп атат. Улам мырза айтып өттү да, ошол баягы сага сооп болуптур деди да. Эми түшүндүңбү же кандай, эми жүрөсүңбү, жүрбөйсүңбү, кыскараак? Түшүндүм, эчкенин сөзүнө кошулам, сөзүнө. Дегенде илгери ошондой болгон. Мисалы, илгерти алиги ата-эне өз кызын керек болсо өстүрүп, өзү тандаган күйөө баласына берчиле. Азыр Улам мырза айтпады, ошол сени алдап кеткен кызды айтканда ошол сооп болуптур, эң жакшы болуптур дебедиби? Эми сени мындан кийин кандай кыласың? Ушул берүүдөн кийин кыздар менен кантип сүйлөшөсүң? Же ата-энең менен куда түшкөн кызды аласыңбы? Же дагы эле сүйлөшүп акчаңды берип жүрө бересиңби? Жок, мен ата-энемен баш көтөрүп, ата-энемдин намесине кылам. Ата-энең тандаганда аласың да? Жакшы экен, ушундай жигиттерибиз көп болсун. Жакшы. Байке. Суроо койчу. Саламатсыңарбы байкелер жана эжеке? Ушу сизге суроо берип кетейин дедим эле. Ушу биздин мектепке эмне максат менен келдиңиз? Бизди жаштарды провокация кылайын деп келдиңизби? Же чындыгында туура жолго салайын дедиңизби? Жандан бери эле сиз бизди провокация кылып атасыз да, мурдакы заманда мындай түз жүрүшкөн, азыркы жаштар мындайсыңар, тиндейсиңер депчи, ал туура эмес сиздин кылгансызчы. Сиз убу катары, байкелер катары, эжеке катары бизди туура жолго салып кетишиңиз керек да. Өзү негизи дары деген ачуу болот, бирок ал дарылангандан жакшы болот, Атыңыз ким биринчиден? Биринчиден атыңыз ким? Байсал. Байсал. Сиздин бу жерде турганыңыз эле, колуңузду жөнтөккө салып алып, мага колуңуз менен мойнототканыңыз эле өзүңүздүн тарбияңызды мага көргөзүп атасыз да. Мага эмес, бүткүл дүйнөгө көргөзөсүңөр. Анткени могу тартылган видео дүйнө жүзү боюнча интернетке кошулат да. Анан силерди кийин балаңыз көрүп, ушунда сизден пример алат да. Биринчи сөз. Биринчи өзүңөрдөн баштасаңыз, биринчи сүйлөгөн турпатыңыз, мага айтып аткан нерсеңиз. Бу жерде албетте дары ачуу болот. Силерге сизлер ана мындай деп атып, демократия мындай сөз эркиндиги деп атып, мына келген учурубуз ушугу. Силер улууларды азыр урматтабайсыңар. Эгерде силер мени урматтабай эле койгула. Орун жашырса өлүм ашкера болот. Ал дер мисал үчүн силер азыр бу жерде туруп мага көргөзүп атканыңар силерге кийин ойлобой эле койгула.
тарыхка мисалы үчүн кандайсы таш ыргытсаңар, силерди Замбирек менен күтүп атат депчи. Силер эч качан күтпөй эле койгула. Силер бу жерде мага мынтип туруп, силер эмне агрессия кылып атасыңар, провокация кылып атасыңар. Жакшы, анда Жанар эжени ойнуксак. Мен бул жигитке айтат элем, өзү сен бул нерсени эгер биздин сага келип алып вирусуңду таап берели, коомдун вирусун табалык, ошону чогуу айыктыралык, анын антивирусун табалы деп жанталашып атканыбызды провокация катары кабыл алган болсоң, анда сен бул вирустан таптакыр чыга албайсың, кара жаным. Демек, ага эже баягы Демек сен сага берилип күйдүрүп айтат, душман аткан сүйдүрүп айтат деген сөз, Сага берилип аткан жакшы акылды, сага берилип аткан мына ушул аныктоону, биздин мына ушул жанталашып, коом үчүн жан өрүп атканыбызды эмнеге келдиң деген кекетүү менен тосуп ала турган болсоң, кечирип кой, кара жаным. Сен айыкпайсың бул вирустан. Жок, эже, мен кекетип айткан жокмун. Мен сизге чындыкты гана айтып атам да. Жантан бериле провокация кылып атпайсызбы? Сен үчүн провокация ушул. Сен Сен үчүн бул эч кандай тарбиясы жокпу? Биз мына ушул вирус болот, ушуну аяктыралы. Ушундай болгондо айтсаңыз сен айткан жоксуз, эже. Жантан бериле. Демек, мынтип вирустан мынтип арылса болот, мынтип болот деп эч бир сөздү айткан жоксуз. Жөн эле провокация кылып атасыз. Мындай болбойт да өзү. Демек, бул байкелердин эжелер байсал, бул байкелер эжелер байсал бер келсең. Баягы сөз тугуш керек. Эми кыргыздын жигиттери өтө маданияттуу болушкан. Бул байкелер эжелер менимче ушул жалпы 5-гимназия эмес, бүтүндөй кыргыз жаштарына айтып аткан насихаттары бул ойду мындай түшүнүш керек. Баягы дос, ага, бир тууган деген күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Демек, ушундай кабыл алалы, анда бир иниме айткым келип атат да. Биринчи, провокация деген сөздүн маанисин жакшылап түшүнүш керек. Бул жерде эч кандай силерди провокация деген бул учурдан пайдаланып башка нерсеге багыт берүү да. Учурдан пайдаланып. Биз силерге провокация деген сөзгө такыр жакындашпаган тарбияны сүйлөп атабыз. Силер тарбия менен провокациянын айырмасын билбегендиктен, жанагы айтылгандай канализациядан чыгып, силер цивилизацияга кошулганда ошондо ушул сөздүн маанисин түшүнөт болушуңар керек да. Анан биринчиден, экинчиден бул жерге келип, мына Темирлан ага өзү айткандай, силерге катуу тийип атат да бул нерселер. Чындыгында катуу тийип атат. Анткени бул нерсе азыркы биз жаман деп айтып аткан көрүнүштөр, булар силердин жүрөгүңөргө сиңип калган. Силер ансыз жашай албайбыз деген нерселерди, ошонун зыяндарын биз силерге даана көрсөтүп, жаман экенин түшүндүрүп берип атканда, силерге катуу тиет. Демек, катуу тиеп атабы? Анда биз силердин досуңар. Эгерде биз силердин душманыңар болсо, ушул жерге келип 14 февралда дискотека куруп берип, дискотека уюштуруп берип, ар жерге ар кандай сүйүү урналарын коюп берип, жолу ушул урналарын уюштуруп бермекпиз. Бирок ошол нерсе силерге жакмак, ал нерсе келечегиңерге балта сымал чабылып калмак да. Ошон үчүн биз катуу айта турган болсок, өзүңөргө туура кабыл алгыла. Лимон ачуу болот дейт, лимонду сыгып, андан таттуу сок чыгарат да. Андыктан силерге айтылып аткан катуу сөздөр келечегиңерге бир пайдасын берет го деген үмүттө келип атабыз да. Жакшы. Бүгүнкү тема ушул коркунучтуу вирустар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жаштарыбызда канчалык деңгээлде вирустар бар экенин аны сиздер жакшы аңдап билип жатасыздар. Эми урматтуу жаштар, урматтуу коноктор, жыйынтыктап берсек, ушул коркунучтуу вирустардан канткенде арылабыз, ушул илдеттен, оорудан? Кандай кылып жардам берсек болот? Ушул бир туугандарыбызга, жаштарга, ата-энелерге, балким баягы бул жакшылыкка багыттоодагы бир жакшы тарбиялардын бири деп билебиз. Анда жаштар жыйынтыктап берсеңер. Ошо азырдын Уланбайке толугу менен кошулам. Азыр демократия деп, ошо демократиянын артынан баягы көп нерсе, жаман нерселер келип атат. Улууларды урматтабаган коомдун келечеги жок дейт. Ошо азырдын ошо чын эле улууларды урматтоо жок. Жада калса азыр ата-энеси сотко берип бар. Мында демократия деп калып алсак болобу? Эмне үчүн ата-энесин өзүн өстүргөн ата-эне, өзүн баккан ата-эне кантип сотко берет? Жана анан байкеси кол тийип койсо, тарбиялык жактанчы, анан ошондо сотко берип, азырдын коомду ошондой болуп калды да. Көбүнчө жаштарчы батыш жактан көп жаман нерселерин алып, ошого дагы айтат элем, мурда деген кыргыздар эле атасы эле келип тарбия берип койчу, кичине конфеттерден берип, кичине 2-3 жолу мындай катуу айтса дагы бир жолу чапкан жакшы дейт. Ошо бир жолу чаап анан баласын туура жолго салып койчу да. Азыр деген бир сап койчу. Ошон жакшы болуп анан дарыланып калчу. Жакшы. Мисалы үчүн мен дагы азыр атаман дагы мындай 1-2 айткандан көрө бир чаап чытаган жакшы депчи. Жакшы экен. Бул дагы бир жакшы антивирустун бири. Мен айта кетейин дегеним, бул азыркы бизге эже айткан багы илгерки убакта Сайзоанда китеп окушкан, библиотекага барышкан.
азыркы талап андайга жооп бербейт, биздин убактыбыз абдан кыска. А биз азыр библиотекага басып барган ордуна телефонубузду алып интернеттен ошону издей койсок, бир заматта чыгып калат. Бул убакытты бизге үнөмдөйбүз. Бул бир. Анан экинчи, бул байкенин бизге багы жоопсуз айткан сүйүүсү, арманы бизге чын айтканда бул жерде эч кимди кызыктырган жок. Менин айта турганым бул бүгүнкү теманы вирустар деген тема болгондуктан бардыгында эле азыркы кезде деген мурдакыга салыштырмалуу вирустар көбөйүп кетти деген тема болгондуктан мен ойлойм чындап эле бар биз буну өзүбүздүн мойнубузга алышыбыз керек да. Бул жерден деген интернетке кирбе дебедиңерби, анан кайра эмнеге интернеттен жаштар сүйлөсүндү көргүлө деп айтып атасыңар деп атат да. Мен айта кетейин дегеним, бул силерди жаман сайттарга кирбегиле деп жатат. Сайттардын түрү көп да. Балким Насаат медиага киресиңерби, же жаштар сүйлөсүнүн сайтына киресиңер. Бул нерселер жакшы нерселер. Биздин муфтияттын сайты бар атайын. Диний сайттарга киргенде андай маселе эч жакка жээгинен чыккан маселе жок аердечи. Бардыгы динибиздин, өзүбүздүн, элибиздин негизинде чыгат да. Анан жыйынтыктап кете турган нерсе бул деген ар бир адам өзүн түзөш керек. Бир шариятта бар, кайсы коомдун келечеги имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздү тарбиялап, өзүбүз келечекке максат коюп умтулуп, урпактарыбызды ойлош керек дейм. Чоң рахмат. Мен негизи ошо бизде вирус бар дегенге кошулам. Себеби ошол вирустар деген мисалы бизге батыш тараптан келет да. Ошол келгенде биздин Кыргызстанда программисттер бар көп эле. Ошо программисттер деген ошо интернетке кирип сайттардагы жана жаман уят нерселерди өчүрүп койсо деп ойлойм да. Мен айта турганым, мен идеям бар да, биринчи ушу мамлекетке билим министрине кайрылат элем. Муногу билимди түп тамыры менен жок кылып, башка орнотсун дейт элем. Себеби кандай десем, мисалы ар бир баланын бош убакыты жок болсун. Бош убакыты болду, социалдык сетке кирет, аген кирип отурат. Ошодон бул адам өзүн бузат биринчиден. Экинчиден, мына кызга да кошулам. Эгер ошондой бир билим орнотсо, ошондой билим берүүчү жакшы орнотсо, ар бир адам жакшы болуп чыкса, ошо сайттан нерселер жок кылууга мүмкүндүгү жетет ар бир адамчы. Саламатсыздарбы? Негизи ошол эженин сөзүнө кошулат элем да. Себеби айтып атат, ошо вирустардын антивирусу бул ошол ыйман депчи. Эгерде ошо адам баласынын ыйманы болсо, адептүү болсо, анда бардык антивирустан жоголо алат экенбиз. Бул вирустун бул биз гана бир гана жаштарда эмес, бул ошо сиздерде дагы, чоңдордо дагы, бардыгыбызда жана ошондой эле коомубузда, мамлекетте. Себеп дегенде илгерки убакта Союзда бул коррупция деген жок болчу. Коррупция жок болгондуктан ар бир бала, окуучу, аракеттенчү, билим алчу, бош убактысы жок болчу жана ошондой эле ошол окуган билими менен азыркы убакта ийгиликке жетишип отурат. Азыркы убакта болсо коррупция деген балия бар. Ошо коррупциянын негизинде бала каалаганын кылат, бош убактысы болбойт, атасы бай болсо болду. Окуун эптеп мектепти бүтүрүп коет, атасы акча төлөп коет, ишке отуруп калат. Мына кептин баары ошол нерседе болуп атат да. Бул бизде гана эмес, чоңдордо дагы бар. Жалпы коомдо бар. Жакшы. Ушул жерден мен туруп сүйлөгүм келип атат. Урматтуу жаштар, алыс жакка кетпей эле коелук. Жаныбыздагыны карап, кайсы вирус бар экенин биринчи баалап алалык. Артта карасаңыздар, мен маңдайымда чалкалап отурган баланы көрүп турасыздар. Биз программанын башында телефон жөнүндө сүйлөгөнбүз, айтканбыз. Укканда жок азыр менин сүйлөп атканымда. Бул өзүнүн отурушу вирус да. Бул бир дейлик. Экинчиден, биз азыр мен бүгүнкү программадагы баягы конок катары жыйынтыктагым келип атат. Темирлан агай, кайсыл вирустар бар жана эмне айыктырат? Биз азыр силер баягы аңдап таанып билген вирустардын биринчиси бул кыз жигит маселеси, сүйүү деген вирус дедик. Экинчиден биз айттык зына деп айттык, бул дагы чоң вирустардын бири. Үчүнчүдөн интернет деп айттык, көзүбүздү, оозубузду тыя албай, колубузду тыя албай, ошол жердеги болбогондой нерсенин бардыгына иркибиздин жетпегени, бул дагы бир вирус болуп атылат. Мен экинчи дагы бир укмуштуудай вирусту айткым келип атат, бул эркектерге таандык, себеби эркек деген касиетти жоготуп баратабыз. Бул дагы эң чоң вирус. Андан дагы бир вирус биздин жаштардын башка мамлекетке барып, башка мамлекеттин тарбиясын үйрөнүп, анан келип алып өзүбүздүн кыздарды күнөөлөп атканда, мен мына ошол жигитти айткым келип атат. Сенин өзү турган турпатыңды вирус деп айттым, мени кечирип кой. Экинчиден, мына сен сыяктуу жаштар мамлекет үчүн жан үрөп, мынакей ыйман, ынсап деп ушул жерде жүрөт. А биз болсо Кыргызстандан эчтеке табылбай калгансып, башка мамлекеттин ырыскысынан бир нерсе күтүп жүргөнүбүз дагы бул чоң вирус болуп атылат. Анан дагы бир чоң вирусубуз, биз өзүбүздөн күнөөнү тапкыбыз келбейт. Башка бирөөнү күнөөлөйбүз. Бизге мамлекет куруп берсин, бизге муну кылып берсин, мындай система куруп берсин дейбиз. А өзүбүздүн ичибиздеги системаны орноткубуз келбейт. Бул дагы бир чоң вирус. Мунун бардыгын айыктыра турган нерсе, мен дагы бир жолу айталам, ыйман. Эгер ыйман жолуна түшүп, мына ошол бизге Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн китепте эмне деген гана укмуштуудай нерселер жазылган болсо, ошонун жок эле дегенде 50%-ын аткарган болсоңуздар, көптөгөн вирустардан арыласыздар. Мен ошону сиздерге сунуш кылат элем. Рахмат.
Мамлекет силер үчүн эмне берди эмес, силер мамлекет үчүн эмнени бересиңер, ошону суроо бергиле, эң негизги. Анткени силерге мамлекетти эле азыр күнөөлөп атасыңар, тигини күнөөлөп атабыз, муну күнөөлөп атабыз. Күнөөнүн баары бизде. Көбүнчө эркектерде. Могу кыздарыбыз мисалы үчүн силер айтып атасыңар азыр, кимге айттыңар? Кыргызстанда жаштар Кудайыма шүгүр депчи. Мен ага толук кошула албайм. Толук кошула албайм, мен ыйлагым келет. Мен Москвадагы биздин сойку кыздарыбызды көрүп мен ыйлагым келет. Москвадагы сойку кыздар биринчи орунда турат экен бизде. Кыргызстандын кыздары. Анан кайсы бетибиз менен шүгүр айтабыз? Тине гейлерибиз чыгып атат, бизге укук берилет деп. Кайсы бетибиз менен шүгүр айтабыз? Мына биякта күлүп атасыңар. Силерге күлкү болуп атат. А бирок бир 10 жыл күттүңүз, 10 жыл эмес, 5 жылдан кийин анда биздин келечегибиз эмне болот? Францияга окшоп однополый брактарды киргизеби? Францияда мисалы үчүн законопроект кабыл алынган. Эки эркек үйлөнүп туруп, башка бирөөнүн детдомдон жаңы төрөлгөн баланы алганга алар мыйзамга кол коюп беришкен. Анан ошо бала кандай бала болуп өсөт? Силер азыр күлкү менен кээ бирөөңөр айтып атасыңар, мен өзүм тазамын да депчи. Силер өзүңөр таза болгонуңор менен андай тиги эчтеке деп эч кимге эчтеке айтпай эле мен өзүм тазамын деп жүрө элек. Тиякта мисалы үчүн көчөгө чыккыла да, апапак көйнөңөр менен чыккыла. Мисалы үчүн бирөө тиякта кыйналып жатат көчөдө. Көчөдө жатат, жардам керек болуп атат. Жок, мен кийимиң бир болуп калат, лайда жатсын да, мисалы үчүн жыгылып калды ал адамчы, обморок болуп. Силер көтөрбөйсүңөр банда. Жа кандай болуп калат? Мен өзүм мен таза болсом болду да, мен аларды көрбөйм, мен тигилерди көрбөйм. Вирус ошондо эгоист болуп кеттик баарыбыз. Эгоист. Өзүмчүл, өзүбүздү ойлойбуз. Мен тазамын. Ким билет биз таза экенибизди? Ошо гир деген вирусубуз ошондо билинип турат. Мен өзүм таза деген сөз ошого өзү вирус. Анткени мамлекет бир кишиден куралбайт. Атамбаев эле оңолто албайт биздин мамлекетти. Жетете 120 депутат оңолто албайт мамлекетти. Мамлекет бизден, силерден башталат. Ошон үчүн эгоизм деген, өзүмчүл деген сөздү биртке ошо вирусту анан эркектер эркек бололу. Мисалы үчүн жүрбөйлү кыздар менен. Өзүңөрдүн карындашыңар көчөдө кетип баратасыңар паркта. Бир бала менен өйшүп атат. Эмне кыласыңар суроо эркектерге? Күлүп туруп жанынан өтүп кетесиңерби? Эмне кыласыңар? Жок дегенде барып туруп ошо адамдын бетин түстөп коесуңар, башынан сылап коесуңар, мындай культурно айтканда. Карындашым сүйлөшүп отурөр, өйшүп отурөр деп кетесиңер ошентип. Бирөөңөр да кетпейсиңер, мен 100% берем. Эгерде бирөөңөр кетсиңер, анда эркек эмессиңер. Анан кайдагы нерсени айтып атасыңар? Жүрсө болот, анан мынтса болот, культурно мынтип колунан кармап койсо болот. Анан кантип келечек курабыз анан? Аборт боюнча Кыргызстанга азыр канча деген кыздар, бир күндө канча деген кыздар аборт кылат. Силерге окшогон эле мончоктой болгон сонун кыздар мектептен чыгышат, студент болгондойн анан айван адамдар келет. Региондон, Бишкектен, ошо девушка парень болуп жүрүп коелук, киного барып коелук, мен өзүм тазамын да деп. Анан кармайт ошо кызды бузат, тагдырына балта чабат. А кыздар ошону ойлоңула. Бул да чоң вирустардан, Ошо чоң буюрса антивирустан койсок оңолобуз. Мирза мырза. Мисалы, ата-энелерибиздин карлар үйлөрүнө ташталышы. Карлар үйлөрүнө. Кыргыздын тарыхында болбогон карлар үйү деген биздин жашообузда кездешип атат. Карлар үйүнө таштабаса дагы ата-энелер айылда кароосуз калган учурларды көрүп атабыз. Бул биз үчүн чоң вирустардын бири. Экинчиси, сүйүүнүн аркасынан бизде көптөгөн, мына бүгүн да көп талкуулар болуп кетти, вирустар келип атат. Атап айтсам, мына аборт боюнча Кыргызстанда жылына 27 миңге жакын бала аборт жасалат экен. Эмне деген көрүнүш? Ошол мына силерге окшогон жаштар, силерге окшогон кыздарыбыз, силерге окшогон, бизге окшогон жигиттер ушулар жазып атат. Ошол нерселерди. Сүйүүнүн аркасынан. Анан кийин ошол эле сүйүүнүн аркасынан бизде мына ВИЧ инфекциясы күндөн-күнгө өсүп атат. СПИД менен ооругандардын саны 5000ден ашса, ошонун 450-сі 12 жашка чейинкилер дейт. 12 жашка чейинки балдар ВИЧ СПИД оорусу менен ооруп атат. Булардын бардыгын көрүп туруп, ошол нерселерди биз өзүбүзгө жан дүйнөбүз менен, жүрөгүбүз менен жаман экенин өткүзүп жашообузда ошого каршы иш кылбай турган болсок, демек биздин келечегибизде бир кыйынчылыктар күтүлүп турушу мүмкүн. Биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн адеп аклагыбызды, өзүбүздүн ыйманыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды баалай билбесек, өзүбүздүн тарыхыбызга алар эски адамдар биз деген 21-кылымда деп сүйлөй турган болсок, анда биз жаңылган болобуз. Мына коом, келечектеги ата-энелер, келечектеги депутаттар, келечектеги мугалимдер
келечектеги кыргыз элин алга сүрөй турган адамдар дагы бир жолу кайталайм, силерсиңер. Ошон үчүн келечекке ар бириңер өзүңөргө кайдыгер карасаңар, силер келечекте мамлекетке кайдыгер карап атабыз деп түшүнгүлө. Ар бир кылган нерсеңерди анализ кылып, келечекте мен силерден жакшы чоң адамдарды, үлгүлүү, мыкты инсандарды күтөм. Бардыңардын окууларыңарга ийгилик, анан ыйманыңар дайыма жаныңарда болсун. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, сиздер жаштардын оюн уктуңуздар. Ушул жаштардын оюнан, коноктордун оюнан жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча деген жаштар көп болсо, Кыргызстан сөзсүз оңолот. Кийинки оодон амандашканча саламаттаңыздар.